ошол акчаны балдардын жеп аткан нанын да мындайча айтканда ырыскысын тартып көчөдөгү никеси жок бирөөгө чаптап үй ала турган жерибизден үйдөн да жок кылдык да. Эми күйөө сеники эмес, ажырашып бизге жолубузду бошотуп кет деди. Үйгө киргизбей койсом подъездимде түнөп, менин аркамдан жүрөт. Мага көп нерселерди алып берип, обещать этти, нике кыйып жашайбыз деп атат. Минип жүргөн машинасы да колунан чыгып кетиптир. Тааныштардан угуп атам, тиге мынча чыгарыбыз, буга мынча чыгарыбыз деп. Саламатсыздарбы? Алсу медиа каналынын катталуучулары, бүгүн катылган көз жаш берүүбүзгө кайрылган мекендешибиз бар. Үй алабыз деген акчага жолдошум аял алып алды дейт. Толук маалыматты азыр өзүнөн алабыз. Сиздер каналга катталып лайк басып биз менен бирге болуңуздар. Эгерде сиздердин да жүрөгү көйгөн суроолоруңуздар болсо, же элден суроочу кеп кеңешиңиздер болсо, экранда турган номерге чалып биздин катылган көз жаш берүүбүзгө кайрылсаңыздар болот. Жана ошондой эле голосовой сообщение катары да кайрылса болот, же болбосо биздин студияга келип өзүңүздөрдүн окуяңыздарды да айтып берсеңиздер болот. Жарнамалык тыныгуудан кийин маегибизди улантабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ошо көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Баарыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Саламатсызбы? Катылган көз жаш берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Ар бир сизге берилген суроолорго так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Саламатчылык, ооба даярмын. Өз каалоом менен келдим. Мен азыр аябай стрессте турган убагым. Аны ар бир адамга айта бербейсиң, айта албайсың. Ошого силер менен ичимдеги нерсени бөлүшүп, балким кимдир бирөөгө менин тагдырым сабак болор деген ойдо келдим. Мен 3 баланын энесимин. Азыркы убакта жалгыз бой энемин. Жолдошум экөөбүз кыз жигит болуп сүйлөшүп, 3 жыл сүйлөшүп жүрүп турмуш курганбыз. Кайын журтум баардыгы бул жакта жакшы адамдарга келин болгом, жакшы турушат, баарынын үй жайы бар. Көп жылдан бери семьясы полный биякта. Анан Кыргызстанга барып, чоң той берип, ошол жактан үйлөнүп, бул жака мен иштөө максатында эмес, ошо кайын журтум баары бул жакта болгон үчүн күйөөм менен кайра келгенбиз Москвага. Келип 7 жыл жашадык. 7 жылдын ичинде 3 балалуу болдук. Кемчиликсиз баары жайында жакшы жашоо болуп, ушинтип 7 жыл жашадык. Анан мен жайында жылына бир жолу балдарым менен ата энеме барып турчумун. Анан ошо акыркы кеткенимде 1 айга, 1,5 айга созулуп кетти. Ата энеме барып, балдарым менен жүрүп келдим. Ошондо мен Кыргызстанда жүргөндө жолдошум бир кызга илешип калыптыр. Анан мен келгенде эле өзгөрүп калганын байкадым. Анан үйгө түнөбөй калчу адат чыгарды. Анан өзүм байкап эле жүргөм. Негизи аябай кайненем да жакшы болгон үчүн, балам деп неметкен үчүн мен эч кандай нерсеге көңүл бурбайм, жашоомду бузбайм деп уруш деле кылбадым. Так маалыматым жок болгон үчүн. Анан бир күнү жолдошум жумуштан келип, үйдө уктап жатканда телефонуна тынбай звонок келип атты. Мен эми чарчап келди, эс алабызсың деп, атайын ойготпой эле без звукка коюп коеюн деп телефонун алсам, жаным эмнеге албайсың деген СМС келди. Анан ошондо жолдошумду тургузуп, кайненем кайнатамдарга айтып, анан баарыбыз чогуу сүйлөштүк. Сүйлөшсөк мойнуна албады, жөн эле тааныш кыз, ал бул деп. Анан ал кыздын номерин алып, кайненем чалып сүйлөштү. Анан сүйлөшкөндө телефондон сүйлөшпөй, заблокировать этип, качып ушинтип эметкенинен аркасынан ошо бир өзүнүн эле тааныш достору аркылуу сураштырып отуруп, иштеген жерин таап бардык. Пятерочкада, кассада иштеген кыз экен. Ал да турмушка чыгып ажырашкан. Чыгып сүйлөштү. Кыйкырык бакырыксыз эле грамотно баарын чечели деп бардык. Жумушунан чыгып сүйлөштү. Аябай жакшы кыздай көрүнгөн мага. Токтоо, мен билбедим, аялым менен ажырашкан деп айткан. Мен да алданып калдым. Мени кечирип койгула, мен мындан кийин эч качан жолугушпайм деп сөз берди. Анан албетте таарыныч болду, менде таарыныч болду. Бирок күйөөм дагы кечирим сурап, мен семьямды таштабайм, балдарымды таштабайм. Анан менин ата энем деле, анын ата энеси деле жашооңорду бузбагыла деп кечиришип, анан кайра эле жашап калдык.
Анан ортодон бир канча убакыт өтпөй эле бир аз кичине пауза болду. Андан кийин эле дагы үйгө түнөбөй калган немелери кайталанып баштады, күндөрү. Ошол кезде биз бул жактан ипотекага үй алабыз деп атканбыз. Кайын журтум жакшы, колунда бар адамдар, өздөрүнүн үй жайы бар. Анан эми силер жаш семьясыңар, ипотека первоначальный акчасын биз берели, өзүңөр иштеп, калганын төлөп улантып кеткиле деп 2 миллион акча беришкен. Ошол кезде биз жана риэлтор караштырып, так маалымат алып, ошол документ иштери менен алышып чуркап баштаган кез болчу. Анан үйөмө чалсам албай, то машинам бузулуп калды, то иште кармалып калдым, же дагы бир жакта деп ушинтип эле үйгө түнөбөгөн күндөрү көбөйүп кетти. Анан ошол акчаны жок кылып жибериптир. Жолдошум ошол акчаны жок кылып жибериптир, мен аны билбей эле жүрө бериптирмин. Ошону эми тиги кызга сарптап, ошол ага чейин мен аял бар экенин билген эмесмин, эми токтотом деген. Анан бул ошо акчаны чачып неметип баштаганда ою өзгөрүлүп кеткенби, тиги кыз кайрадан эле жолугушуп, ушинтип экөө ачка эле чыгып токтобой коюшту. Сиздер ошол ипотека алабыз деген кайын журтуңуз берген акчаны ошол кызга чаптаганын, андан ошол кыз менен дагы эле сүйлөшүп жүргөнүн сиз кантип билдиңиз? Ал кыз мен болду сүйлөшпөйм деп айтпады беле? Айткан, бирок токтобой кайра эле жолугушаткандарын мен билип эле жүрдүм. Себеби телефон эч пароль койчу эмес да. Анан телефонуна пароль коюп, телефонун катып, беззвукка коюп, мурун балдар ойноолар жерде жаткан телефону чөнтөгүнөн түшпөй ушинтип баштады. Анан кийин бир жолу бир жака кетип атканыбызда телефон звонок келет да. Түшүнбөдүм, экөөбүздүн телефонубуз колдорубузда да. Мен жанында машинада кетип атабыз. Анан машинанын бардачогунан телефондун звугу чыгып атат. Жолдошуңуз өзү кандай деп атат? Ошол телефонду алып эмне үчүн сен дагы эле сүйлөшүп жүрөсүң ал кыз менен деп сурадыңызбы? Мен сурадым, бул телефон меники эмес деди. Досторум бирөөсүнүкү калып калыптыр, бирөөнүн телефону, бул мен кайра берем деп баягы эле жерден мойнуна алган жок. Анан мен албетте шектенип калдым. Анан айтып атпайсызбы, тиги ошол кызга акчаны сарптаганын кайдан билдиңиз деп. Анан ошо телефонду кармалгандан кийин мен ал кызга чалдым. Сен сөз бердиң эле, ортодо 3 бала жетим калбасын. Эми эркектин өзүнө ыйманын салып бербесе токтойт экен. Сен аял катары менен туура түшүн. Өзүңө башка, өзүңө ылайык бирөөнү таап, жакшы эле кыз экенсиң десем, күйөөң деген мага деген алтындарды алып берип, айфондорду алып берип, аркаман калбай кубалап, үйгө киргизбей койсом подъездимде түнөп, менин аркамдан жүрөт. Мага көп нерселерди алып берип, обещать этти, нике кыйып жашайбыз деп атат. Ошо икчелик кадырың жок экен сенин, значит, сенде намыс деген барбы? Биздики жолубузду бошот дагы кет деп эле кайра мага атака коюп, мени кубалап баштады ал кыз. Анан башында сүйлөшкөндө жакшы эле кыздай көрүнгөн. Эми мен бир тараптуу кылып эле ал кызды күнөөлөп, же аял кишилерди күнөөлөбөйм. Албетте эки тарапта тең бар күнөө. Балдардын көзүнө илбей ошол акчаны балдардын жеп аткан нанын да, мындайча айтканда, ырыскысын тартып, көчөдөгү никеси жок бирөөгө чаптап, үй ала турган жерибизден үйдөн да жок калдык да. 3 бала менен азыр квартирадабыз да. Анан ошондон билдим. Тиги кыз аны мага өзү айтты. Мага кымбат подаркаларды берип, күйөөң мени сүйөм деп ээрчип жүрөт, сен кет деп, ошондо билдим. Азыркы учурда жолдошуңуз ошол кыз менен жашап атабы, үйлөнүштүбү же кандай? Жок, үйлөнүшкөн жок. Албетте кайын журтум каршы чыкты. Ушул күнгө чейин эле кайненем, сен деген 3 баланын энесисиң, көчөдөгү аял көчөдө эле калат, ага көңүл бурба деп ошентип эметип келатат, кайра кайрылып жаша деп. Ал мен ошол кезде турмушубуз бузулду, эми такыр болбоду да. Эркектин өзүнө деле ыйман бербесе бекер экен. Мен тиги кызды урушуп эле, ал менен жулмалашып аны кубалай берген менен бул сүйүп калган окшойт да. Подаркаларын алып, ушинтип даже балдарына үй алып бере турган акчасын ошол жака чачып чуркап жүрсө мейли. Үйлөнсө үйлөнүп жашап көрсүн деп. Анан мен кеттим. Бирок айттым, мен балдарды бербейм, полностью обеспечениясын кыласың, өзүм тарбиялайм. Жашап көр дедим. Аз эле убакыт жашашты, никеси жок эле, ушу квартирада аз эле убакыт жашады. Анан эми акчасы төгөнгөндөн кийин уруш болду, же эмне болду түшүнүксүз. Ал кыз менен байланышпай калыптыр экөө. Эми азыр болсо мен кеткениме 1 жыл болгон. 1 жыл мурун ажырашканбыз, толук официалдуу түрдө. Эми болсо мени кечирип кой, мен балдарым керек экен, мага эми жетти, эми түшүндүм деп, эми жанын койбой кайра келип ушинтип аткан убагы аябай карызга батып кеткен.
минип жүргөн машинасы да колунан чыгып кетиптир. Тааныштардан угуп атам, тиге мынча чыгарыбыз, буга мынча чыгарыбыз деп аябай эле аркасына кетти да. Анан эми мен мейли изменасын кечирип коеюн, 3 балам үчүн жашайын деп да ойлонуп көргөм. Бирок болбойт экен. Болбойт, мен ушунча нерсесин кечириш аябай кыйын болуп атат. Менин келген максатым, мен дагы деле аябай чоң стресске түшүп, депрессия болуп калгам. Негизи өзүм аябай ачык шайыр жүргөн кыз элем. Азыр ушу сүйлөсөм эле ыйлагым келет. На самом деле азыр да аябай титиреп жаман болуп атам. Анан баягы 3 бала менен үйдө отуруп, мындай көчөгө чыгып бири менен деле сүйлөшкөнгө деле возможность жок да. Анан ар бир адамга эле барып айта бербейсиң да ичиңдегини. Мен бул келген максатым ушу ичимдеги нерсени сыртка чыгаргым келди, биринчиден. Экинчиден болсо, бул кимдир бирөөгө, аял кишиге дагы, эркек кишиге дагы ушул биздин тагдырыбыз сабак болор деген ойдо. Баягы бирөөнүн семьясы бар, бирөө менен жүрүп аткан кыздар балким ойлонор. Балким ошентип азыркы тапта ушинтип жүргөн эркектер болсо, аркасы жакшы болбойт деп балким алар ойлонуп калар. Ошо кимдир бирөөгө биздин тагдырыбыз себеп болсо, сабак болсо деген ой максатта эле келдим. Сизге чоң рахмат эжеке. Кудайым сизге сабыр берсин. Балдарыңыздын бактына барып алыңыз. Урматтуу мекендештер, эжекебиздин окуясынын баарын өзүңүздөр угуп өттүңүздөр. Ушул эжекебизге жакшы кеп кеңешиңиздерди жаза кетиңиздер. Ушул видеону максималдуу түрдө группа контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Мүмкүн кимгедир сабак болор, кимдир бирөөнү жаман жолдон куткарар. Кийинки эфирде көрүшкөнчө.